Саламатсыздарбы? Гапырмада мен Фагайыбыздын Дастаркан четиндеги университет деген китебин окууну улантабыз. Сегизинчи сухбат өнөр үйрөнүү жөнүндө. Биринчи, жигитке 70 өнөр аздык кылат, сөздүн мааниси. Экинчи, өнөр үйрөнүүнүн жолдору, устат шакирт маселеси жөнүндө. Ушул эки тема каралат ичинде. Учкул сөз. Өнөр ушунчалык үлүгат, ал минген адамын ырахаттуу эс алуучу бекетке жеткирет. Ата-энелер үй бүлөдө балдарга өнөрдүн мааниси жөнүндө дастаркан четинде түшүндүрүп жүрсө жакшы болот. Элибизде айтылчу өнөр өнөрдөн өнөт, өнөрлүү адам ач калбайт деген сыяктуу макала каптарды чечмелөө менен балдарга түшүндүрүп, кол менен жасап көрсөтүү. Мисалы, жыгач усталык, терезе, эшик, темир усталык, идиш аяк, комуз жасоо, ширетүүчү, куруучу, боекчу, маляр, электрик, оңдоп түзөтүүчү монтер, үйүм буюмдарына колдонулган чаң соргуч, муздачкыч, кир жуучу машина жана башка бузулуп калса аларды оңдоо дагы өзүнчө чоң өнөр. Үй бүлөлүк бюджетке дагы пайдалуу. Кыз балдар үчүн кийим тигүү, тамак аш даярдоо, туш кийиз, килем согуу жана башка жасалгаларды даярдоо. Балдар жогорку окуу жайга кирип, жогорку адистикке ээ болсо да, ар бир адамда кошумча өнөр, кол менен жасай турган өзүнүн үй бүлөсүнүн керектөөсүн камсыз кыла турган, керек болсо ошондон акча таап, нан таба турган өнөрү болуусу керек экендиги өтө кымбат болуп эсептелет. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деген макалдын маанисин чечмелегенде көп нерсе түшүнүктүү болот. Мүмкүн болсо ошол 70 өнөрдү балдарга жаздырса, айттырса да болот. Мисалы, жыгач уста, эшик айнек жасоочу, ширетүүчү жана башка кыздарга өнөрдүн түрлөрүн айтып түшүндүрүү. Ушуну список кылып эле отуруп, кана 70 өнөр аздык кылат деп атат деп эле отуруп эле жазып чыкканыбыз жакшы экен. Кайсы өнөрлөрдү билесиң деп. Өнөр деген ушу кол менен жасала турган нерсе болуп атат, Өнөр жөнүндө эл ичинде айтылган фразеологизмдерди, макал лакаптарды айтып эстерине салуу. Мисалы, өнөрлүү ач калбайт, өнөрлүү озот, өнөрү жок тозот. Өнөр үйрөнүү бул ыйык иш. Өнөрлүү болуу чыныгы адам болуунун бир белгиси. Ошондой эле Дастаркан четиндеги университетте өнөр үйрөнүүнүн жолдорун жана устат шакирттик жолдорун да түшүндүрүү зарыл. Өнөр үйрөнүү үчүн кээде ошол өнөрдүн устаты болгон адамдарга шакирт болуп түшүп, 1-2 ай, 1 жыл акысыз иштеп үйрөнүү. Ушуну практика кылсак кандай сонун болот? Мына муну окуп атып мен өзүм көп нерсе үйрөндүм. 70 өнөр аздык кылат десе, өнөр дегенде өзүм деле мен жакшы түшүнбөйт элем да. Өнөр менен кесиптин эмне айырмасы бар деп бул китепти окуп баштаганда бир аз өзүмө суроо бердим да. Шуну өнөр деген издеп таап коюш керек экен деп, жанагы китептин өзүндө эле жазылып турат, мына кол менен жасалган нерсе. Билбесек, мойнубузга алсак, анан бир нерсе үйрөнөбүз да. Өнөрдү үйрөнүүдө астейди эле ыкылас коюп үйрөнүү. Кесибим ырыс кешигим, өнөрүм ырыс кешигим деген сыяктуу макал лакаптарды айтуу менен маанисин чечмелеп, кесибин сүйүп иштөөгө үндөө. Устаттын айткандарын аткаруу, устаттын сөзүн, өнөрүн ыйык тутуу, тажабастан, таштап койбостон, астейди эле акырына чейин үйрөнүүнү түшүндүрүү керек. Шакирт түшүп бир өнөрдү үйрөнгөндөн кийин ошол өнөрүнүн үйрөткөн устатын ыраазы кылуу, ага материалдык, моралдык жактан кызмат менен, белек бечкек менен ыраазы кылып, дубасын алуу дагы өнөр үйрөнүүнүн ыйык бир жолу болуп эсептелет. Демек, урматтуу ата-энелер, жогоруда айтылгандарды балдарга дастаркан четинде айтып, өнөр үйрөнүүгө багыт алса жакшы болот. Жаңы өнөр үйрөнүү мээни өрчүтөт. Адамдардын өзүнө жат эч качан жасап көрбөгөн ишти аткаруусу мээ үчүн жакшы дары, ой жүгүртүүнү өстүрөт. Дастаркан четинде баарлашууда өнөр үйрөнүү жөнүндө багыт берсеңиздер, келечекте бир кесип менен эле тиричилик кылбастан, жашоосунда өнөрдүн да кошумча пайдасы тиерин түшүндүрүү керек. Хикая. Кабус-шахтын небереси Кайкобус өз уулуна насаат кылып, бир окуяны мындайча баяндайт. 10 жашар болгонумда атам мени тарбиячым Манзар менен кызматчыбыз Райханга өнөр үйрөнүүм үчүн шакирт кылып тапшырды. Мен алардан ат үстүндө машыгуу, найза саюу, жаа тартуу, чавган уруу, чалма ыргытуу сыяктуу өнөрлөрдү үйрөндүм. Андан соң Манзар, Хожип менен Райхан мени атама алып барып, уулуңуз согуш өнөрлөрүн мыкты үйрөнүп алды.
Сынап көрүңүз дешти. Мен атама бардык өнөрлөрүмдү көрсөттүм. Атам аларга ыраазы болуп, тартууларды берди. Соңунда аларды карап, силер үйрөткөн өнөрлөрдү уулум жакшы үйрөнүптүр. Бирок зарыл учурда булардын баарын балама жардам бериш үчүн башка бирөө аткара алат. Бирок зарыл учурда өзү гана аткара ала турган башка киши анын ордуна өтүп, аткара албай турган өнөрдү үйрөтпөпсүңөр. Ал өнөр сууда сүзүү өнөрү деди. Анан мен анчалык каалабасам да атама каршы чыкпоо үчүн эки кемечинен сууда сүзүүнү үйрөндүм. Күндөрдүн биринде Дажла дарыясынын аркы жээгине барууга туура келди. Кемебиз Акира деген жерге келгенде айлампага кабылып башкарууну колдон чыгардык. Балекет болуп баарыбыз сууга чөктүк. Ошондон тек гана мен, Кайковус кызматчым бир киши гана жээкке араң сүзүп чыгып аман калган элек. Ошол окуядан кийин атама болгон сый урматым дагы да күчөдү дейт. Сууга сүзүү, мына муну дагы үйрөтүш керек экен, көрдүңөрбү? Атанын сөзү акылдын көзү. Өнөр байлык, өнөрлүү адам элин багат, өнөрсүз адамда касиет болбойт дейт ой гүлдөрү. Мына ушундай аябай жакшы нерселер бар экен. Үйрөнөлү, үйрөтөлү,